Бизнес, стартап. Айырмасы эмнеде? Эгер мен кофехана иштетсем, бул бизнес. Эжеске эмне берейин? Эже деме мени. А эгер мен кофени онлайн буйрутма берип, жеткирип берүү кызматын жасасам, бул стартап. Бизнес бул калыптанып калган, көп жолу текшерилген туруктуу модель. Эмне сатасыз, кимге сатасыз, кардарыңыз ким, рынокто атаандашыңыз ким, ишти башташ үчүн эмнелер керек, болжолдуу кирешеңиз кандай болот? Бардыгы түшүнүктүү, бардыгы белгилүү, бардыгы конкреттүү. Болгону движение кылып башташ керек. А стартапта мунун баары жок. Стартап бул белгисиздик. Ал эми стартап жаңылык киргизүү, эксперименттерди жасоо, мурда болбогон идеяны текшерүү жана ишке ашырып көрүү жөнүндө. Мындайда сенин кардарың ким? Продукттун баасы кандай болот? Негизи эле колдонуучулар сенин продуктуң үчүн акча төлөгөнгө даярбы? Башында айтыш кыйын. Айтор стартап бул чоң тобокелчилик. Салттуу бизнестин максаты кирешени тез жана туруктуу табуу. Ал эми стартаптын максаты идеяны тезирээк текшерип ишке ашырып, аны чоңойтуу. Басам, стартап сөзсүз эле айтиге байланыштуу болуш керек деген пикир туура эмес. Бардык эле IT продукттар стартап боло бербейт. Стартап бул биринчи кезекте инновация жөнүндө. Мисалы, америкалык Impossible Foods стартабын алалы. Бул компания өсүмдүктөрдөн эт жасайт. Бул эттердин даамы, көрүнүшү кадимки мал этинен эч нерсеси менен айырмаланбайт. Бирок ал да канча экологиялуу жол менен жасалган. Бул компаниянын продукттарын азыр дүйнө жүзү боюнча миллиондогон кафе-ресторандар колдонот, ал эми компания өзү $1,5 миллиард ашуун инвестиция тапкан. Стартап бизнес жана технологиялар жөнүндө кабардар болуп туруш үчүн бизнесте жана жогорку технологиялар паркынын Instagram баракчасына катталып коюңуз жана кандай стартап жасамаксыз комментарийге ой бөлүшүңүз. Амантай жүр. Эт терип келели.